Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve ba'du kâle musannif rahimahullahu ta'ala al-istiqametu vel iman. Ana Abi Amr ve qîle Abi Amrata Sufyan bin Abdillah as-Sakafi radiyallahu anhu kâl. Kultu ya Resulallah. Kul li fil İslami kavlen la es'elu anhu ahadan gayrak. Kâl kul âmentu billah thumme istaqim. Ana Abi Amr Kebir rivayetlerde Abi Amrata Sufyan bin Abdillah as-Sakafi aytып атат. Kultu men o Allah'ın elçisi men mağa İslam'daki bir sözde ayt, men senden başkandan başka hiç kimden sorabayın dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Kul amentu billah thumme istaqim. Allah'a iman keltirdim deb ayt, anan keyin anan turuqtu bol dedi. Kul amentu billah thumme istaqim. Andan keyin turuqtu bol dedi. Hadisten alına turan birinci sabah. Tüz bolu, istiqama degen ne degen söz? Tüz bolu degen ne degen söz? Allahu Teala hadiste o kavluhu fi rivayetil ukhra kul rabbi Allah thumme istaqim. Rabbim Allah deb ayt, anan keyin turuqtu bol dedi. İnnellezine qalu rabbuna Allah thumme istaqamu tatanazzalu aleyhimul melaiketu alla takhafu ve la tahzanu. Allah Teala жараткан Алла Таала биздин Роббибиз деп ошол жерде туруктуу болгондорго периштелер түшөт. Ла тахафу ва ла тахсану, кайгырбагыла, коркпогула деп периштелер айтат. Деп айтып атат. Туруктуулук ийгиликтин эң негизги түркүктөрүнүн бири. Туруктуулук. Мынакей көп алыска кетпейлик. Ушул жерде сабакты баштаганыбызда канчадан сабак баштаганбыз? Я, могул жерге толбой батпай калганбыз, билесиңерби? Көпчүлүгүндө туруктуулук жок калды. Туруктуулук жок. Ошол бир ишти баштайт да, бир ишти баштаганда эмне жок? Туруктуулук жок. Кайсыл жерге барба, туруктуу болсоң, ишти ийгилик оңой келбейт. Ийгилик оңойчулук менен келбейт. Ошонун үстүнөн эмне кылышың керек? Көп мээнет кылышың керек ошонун үстүндө. Көп ошол нерсеге эмне кылышың керек? Сабыр кылышың керек. Илим оңойчулук менен келбейт. Илим алыш үчүн эмне кылыш керек? Сабыр керек, көп мээнет керек. Анан кийин ушул жерде илимди, билимди болот. Ошон үчүн айтат. Эгерде дүйнөңдү, акылыңды, денеңди, убактыңды баарыны илимге берсең, илим кээ бир бөлүгүн берет дейт. Ина ата айтат багда, эгерде кайсы бир бөлүгүңдү берсең, илим сага эч нерсени бербейт дейт. Лем жок дейт. Эгерде бүт дүйнөңдү илимге арнасаң, ошондо гана илимдин бир бөлүгүн алышың мүмкүн. Ошондо гана илим сага бир аз илим жугушу мүмкүн. Кичинекей убактымды бөлөм десең, кичинекей бир бөлүгүмдү бөлөм десең, эч качан илим ала албайсың. Ошондуктан туруктуулук керек. Кээ бир адамдар туруксуз баратып эле баш айланган жайга кете берет. Бир максатты коет да, жетейин деп койганда, башы бияка бурулса бияка кетет, тияка бурулса тияка кетет. Адамдын эң алсыз, эң күчсүз адам да. Туруктуу болушуң керек. Кылам дедиңби? Кылышың керек да. Бүтүрөм дедиңби? Бүтүрүшүң керек да. Аягына чыгарам дедиңби? Аягына чыгарышың керек. Могул жака барам дедиңби? Жолго чыктыңбы? До конца да. Барышың керек. Кыргыздарда сөз бар го, эшекке учкасаң болду. Учкашкандан жолдо барат, түшөм демей жок деп. Бекер сөз айтылган сөз эмес да. Эгер ийгиликке жетем дедиңби? Туруктуу бол. Баштаган ишиңде туруктуу бол. Кылган ишиңде туруктуу бол. Дуаңда туруктуу бол. Ибадатыңда туруктуу бол. Мээнетиңде туруктуу бол. Убадаңда туруктуу бол. Намазыңда туруктуу бол. Туруктуулук керек да. Туруктуулук түз жүрүү, туруктуу болуу адамды ар дайым эмне алып келет? Ийгилик алып келет. Эмне айткан? Кул аменту биллах. Алла Таалага иман келтирдим де, анан кийин түз жүр, ары бери кыймай жок, ары бери секирмей жок. Түптүз. Түптүз бияка бисмилlah баштадымбы? Түптүз. Туруктуу бол, баштаган ишиңде туруктуу бол. Туруксуздук бул алсыз адамдардын, күчсүз адамдын, эрксиз адамдын иши. Баштап бир жолу, эки жолу, өзүңүздөн сурап көрөйлүчү. Канча китепти башынан аягына чейин чыгардык да? 3 жыл окудуң, 4 жыл окудуң, 2 жыл окудуң. Сен келгенден бери мындай элестетип көрчү. Канча, мейли арабча болбосун, мейли канча кыргызча китепти башынан баштап, биринчи бетинен баштап, акыркы бетине чейин окудуң да?
Мындай өзүңдөн сурап көрчү. Канча китеп окудуң? Ушу келгенден бери. Университетке келгенден бери канча китепти биринчи бетинен баштап акырына чейин, аягына чейин чыгардың да? Бир китеп барбы? Эки китеп барбы? Аягына, бирден баштап аягына чейин. Жолда кетип атып, о жерден бу жерден чокмай эмес. Биринен баштап аягына чейин. Рахат го. Бир китепти башынан аягына чейин. Кичинекей биз Гарбайн Навайды бүтүрүп кетип атабыз. Мына Манзумадан 33 байтты бүтүп атабыз. Бүтүп атып өзүнчө эле силерге силер менен да бактылуу болсоңор, мен кичинекей немени окутуп алып, мен өзүмчө кичине эки барак го, эки бетти бүтүп атып өзүнчө эле китеп бүттү деп. Бул жерде аз болсо эми жök тыз деген бир рахат бар да. Бүткөндөр кадимгидей жыргап атса керек. Чоң китеп бүткөндөй. Бир Сахih Бухарини бүтүп койгондой жыйынып атса керек. Жаттаганыбыз эки бет. Эки бет. Рахат кадимгидей. Ошон үчүн туруктуу болуш керек. Туруктуу баштадыңбы аягына чыгар. Бүтүрөм дедиңби аягына бүтүр да. Мынакей кээ бир адамдар коёт, максат коёт да. Күчтүү кадимгидей баштайт. Мынакей деп баштайт, бирок эмне жок. Туруктуулук жок, истикама жок, аягына чыкпайт. Баштаган ишти аягына чейин бүтпөйт. Могул жерден азыр канча адам 150 адам ой батпай калабыз, тияктан эле окуй берели десем батпай калабыз, 150 болуп кетти. Батпайбыз, тополон кылышкан. Мен билип турам. Калбырды будай салып алгер кабырды бир мындай тыз дегенде билесиңерби? Майдалар пыр деп түшөт го. Мен айткам ошондо башында. Мындай бир дегенде бир жарымы кетет. 50-60 бүтсөк чоң ийгилик деп айткам. 50-60 барбы? Я. Негизи 10% бүтсө чоң ийгилик. 10%ден эгерде мөмөлүү натыйжалуу болсо чоң ийгилик. Бардык нерседе. Акыркы ажылыкта канча сахаба болгон билесиңерби? 120 миң, кээ бир риwayatта 124 миң сахаба ажылык кылган пайгамбарыбыз менен. Азыр бүгүнкү күндө бизге аты жетип келген сахабалар канча? 12 миңдей. 10% жеткен. Калганын эмне кылган эмес? Калганын билбейбиз. Биринчи курста канча студент баштагансыңар биринчи курста? 3 группа, 100дай демек, Азыр канчасыңар? 3-чү курстар? Бизде 40 болчу курста, азыр ошондо 5 40-тан 5-өгө калдыңар 3-чү курста. 4-чү курста дагы канчасыңар калат? Азыр эле 10% калыпсыңар да? 1-чү курстан теркеледим. Көрдүңөр, бул мен ойлойм жашоо мыйзамы ушундай да. Ушул 10% бүтсө, 10% ийгилик жаратса, эми ошо бүткөндөн кийин, ошо бүткөндөр дагы көпчүлүгү бүткөндөн кийин окуганды, окубаган баягы немеси жок да. Өзү менен өзү жүрө бериши мүмкүн. Анан окуп, ошону кайра ишке ашырып, бир бала чакасына, үй бүлөсүнө, жакындарына монтип баягы мотор болгондор алардан дагы эсептелип чыгат. Калгандары бүт ээрчиме болот да. Ошо 10% мотор чыккан болсо, мен ойлойм бир чоң ийгилик. Истикаманын пайдасы да. Албетте, ар дайым түз жүрүш кыйын. Адам деген адам да. Кээде эмне болуп кетет? Кээде адашат, кээде унутат. Түз болуп ар дайым Кудайды эстеп жүрүш кыйын. Кээде адам көлүбани адам катта, кээде ката кылып коет, кээде адашып коет, кээде эстен чыгарып коет. Ошон үчүн قال أبو بكر رضي الله عنه في التفسير ثم استقام قال لم يشرك بالله شيئا وعنه ولم يلتفت إلى إله غيره وعنه ثم استقاموا على أن الله ربهم وروي عن ابن الخطاب أنه قرأ إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا قال استقاموا على طاعته ولم يروغوا روغان الثعلب والمراد من هذه القول الاستقامة على التوحيد الكامل. Gördüңөр, бул жерде туруктуу бол дегенде Алла Таалага эч кимди шерик кылбай, Алла Таалага гана жалбарып, Алла Тааладан гана жардам сурап, ары бери кеткен эмес дейт. Башка бир риваяттарда кээ бир сахабалар риваят кылганда Алла Таалага ибадатында туруктуу болуу, намазында туруктуу, ибадатында туруктуу болуу, түлкүгө окшоп шыйпыңдай бербей деп келип атат. Көрүп атасыңарбы? Түлкү куулат го, түлкүгө окшоп мындай боло бербей, эмне туруктуу болгон деп келип атат.
Ошон үчүн ушул аят түшкөндө кээ бир сахабалар кадимкидей кыйналышкан деп коет. Вастакиму илейхи вастагфирух. Истикамат ар дайым түз жүрүш, ар дайым болуш кыйын иш. Бирок адам ушул нерсеге эмне кылыш керек? Түз жүргөнгө аракет кылыш керек. Кээде адашып калса, кээде маселе жок. Истигфар алабыз, кечирим сурайбыз. Адам туруктуу болгонго аракет кылыш керек. Андан кийин истикаматул калб. Эң негизгиси эмне болуш керек? Жүрөк түз болуш керек да. Ниет түз болуш керек, жүрөк түз болуш керек. Мына ушул адамды көп адамды оңдойт. Бир ишти баштадыңбы, ошол жерде Кудай буйрса до конца бүтүрөм, аягына чыгарам, туруктуу болом, мындай кылам деген бул жерде чөткү ниет болсо, адамды акырын ошол нерсе эмне кылып турат? Алдыга сүртүп, түздөп турат, оңоп турат. Кээде кыйшыйып кетиши мүмкүн, бирок баары бир эмне кылып турат? Ошол нерсе түздөп турат. Истикаманын пайдасы. Инналладина калу роббуна Аллах сумма истакама. Эгер истикамат болсоң, түз жүрсөң, туруктуу болсоң, сага периштелер чүп ла тахафу ва ла тахсану ва абширу бил джаннати аллати кунтум туадун. Сонун нерсеге периштелер сага келип сүйүнчүрөт дейт. Коркпогула, кайгырбагыла. Бул дүйнөдө кайгырбагыла, бул дүйнөдө. Силер ал дүйнөгө баргандан коркпогула. Ал жакта силерге эмне бар? Обеширу бил джаннати аллати кунтум туадун. Силерге одагыңланган, силерге аякта бейиш бар. Нахну аулияукум фил хаятуд дуnya вал ахира. Biz sizlerle ahirette bu dünyada emnengerbiz. Tosunaz. Olekum fihe ma teştehi enfuzukum. Olekum fihe ma tedda'un. Allah alacakta sizleri kalağanın barı var. Sizler emne iştiha kılsınlar, emne ceğinler gelse şuladın bar dep aytılып atат. İbn Abbas aytат: "Fastaqim kema umirt." Sağa buyurulgандай туруктуу бол дегенде пайгамбарга эң оор, эң күчтүү ушул аят болгон деп айтып атат. Fastaqim kema umirt. Сага буйрулгандай туруктуу бол деген. Албетте бул кыйын, бирок ушул туруктуу болгонго, түз жүргөнгө барыбыз аракет кылышыбыз керек.